бизнесмен Ильярал Курбасына көмөктөшүп борборунун жетекчисимин. Бүгүнкү топтон иш-чара ошто бир нече жыйындар 2010-жылы биригип регионалдык гуманитардык форум түзгөн. Ошол мезгилде биз өкмөткө, жергиликтүү өкмөткө, жалпы бийликке ошол кырдаалды өз кабылына келтирүү максатында бириккенбиз. Ошондон бери бир нече мамлекеттик программаларды аткарууга биргелешип жардам берип, көмөктөшүү берүү иретинде иштеп атабыз. Бүгүнкү пресс-конференциянын максаты биз ошо регионалдык гуманитардык форум Ош шаары менен Ош областагы омбудсмен аппараты менен биргелеште Бириккен Улуттар уюмдардын адам укугу боюнча комитетинин колдоосу менен Ош шаарында жалпы адам укугу боюнча декларациясын кабыл алуусунун 70-жылдык маракесине карата бир айлык иш-чара карадык. Ошонун алкагында Оштогу бардык университеттерде биз бардык ошо Оштогу бейөкмөт уюмдар, омбудсмен аппараты, улуттук кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун сотрудниктери, университеттерде, эл арасында ушу адам укугу боюнча адамдардын маалыматтуулугун көтөрүү боюнча иш-чара аткарып атабыз. Андан тышкары университеттерде признать уюштурабыз, бир нече круглый стол уюштурабыз. Ушу мамлекеттик тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргелеште 70-жылдык деп 10 декабрь 48-жылы дүйнөлүк коом ошол демократиялык жол менен бийликке келип калган Гитлерге окшогон адамдар өз мамлекетинде адамдардын укуктарына кылбасын, башка мамлекеттерге адамдарына басым кылбасын деп Бириккен Улуттар уюмдары түзүлгөн. Ошон менен биргелеште 48-жылы ушундай эл аралык адам укугу боюнча декларация түзүлгөн. Дүйнө боюнча бардык мамлекеттер бул декларацияга кошулган. Бул декларациянын негиздери көбүнчө конституцияларга негиз болуп кирген. Кыргызстанда баарыңар билесиңер абдан жакшы мыйзамдар жазылган. Конституциядан баштап 5-6 чоң декларация, конвенциялар бар аялдардын укуктары боюнча. Негизги 4-5 гендерный жакшы закондорубуз бар. Бирок тилекке каршы мыйзамдарыбыз абдан жакшы, бирок күнүмдүк турмушта аялдардын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк чектелет. Мисалы, укуктук эмелерин алсак, саясий укуктарын алсак, жергиликтүү кеңеште, местный жергиликтүү кеңештин айымдары 5-6% эле жетет, депутаттар. Кыргызстанда аял губернатор жок. Кыргызстанда аким аял жок. Кыргызстанда аял мэр жок. Аны жаңы президент, жаңы өкмөт келгенде ошол маселени жакшы карайбыз. Аялдардын мүмкүнчүлүгүн көбөйтөбүз деп айтат, бирок ал жөн эле сөз болуп калат. Аялга карата зордук зомбулуктан көтөрүлүү анан өтө мындай жайылган. Зордук зомбулуктун түрлөрүн айтып кетсем, бул ала качуу, бул эрте никелүү, бул көп аял алуу и үй бүлөлүк зордук зомбулук. Үй бүлөлүк зордук зомбулукта 1/3 бөлүгү толук ошол душар болот кыздар, аялдар. Миграция жөнүндө айтып кетсем, өтө чоң көйгөй Кыргызстан үчүн 40% мигранттардын 40% аялдар түзөт. Мисалы, Өзбекстан менен Тажикстандын статистикасын карап көрсөк, айырды аялдар 20%ге жетпейт. Бул эмнени билдирет? Өтө кооптуу биз үчүн. Эмне дегенде, эне миграцияда жүргөндө, анын балдары жанагы орусча айтканда группа кирип кетет. Алар здравоохранение, образованияга толук мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Алар жанагы кароосуз калып калат деген. Андан кийин дагы бир статистика айтып кетким келет. Бул эрте никелүү боюнча.
Официальный статистический комитет Кыргызстана 13-14% берип атат. 100 кыз күйөөгө чыкса, алардын арасынан 13 кыз 18ге чейин күйөөгө кетип аткан нерсени билдирет. СНГ территориясында Азербайжандан кийин Кыргызстан 2-местеде турат. Жана эркин менен эрте энелик статистика боюнча. Бул өтө дагы нерсе болупту биз үчүн. Кыргыз Республикасынын кыйналуу алдын алуу боюнча улуттук борбордун Ош облусу боюнча жетекчиси. Биздин жетекчилик 9 айдын ичинде 105 алдын алууга баардык жасадык. Биздин баягыда текшерүү биздин мыйзамда ушун алдын алууга баардык жазып коет деп айтып коет. Анын жыйынтыгында 17 арыз келип түштү. 17 арыздын тийиштүү кыйналуу боюнча кыйналууга барата болгон арыздар болгонуна байланыштуу прокуратура органдары кайрылып, прокуратура органдары ошол арыздардын ичинен 2 кылмыш иш козгоду. Негизинен биринчиси ошол 305 беренеси негизинен Жылай кодексинин кыйноо деген берене боюнча иш козгоду. Экинчиси ошол вымогательство деп коет, ошол статья боюнча иш козгоду. Азыркы учурда ошол негизинен алдын алууга баары жасап атабыз. Ар тараптуу алдын алмай баары жасап атабыз. Ошол 2018-жылкы 9 ай боюнча ошондой жумуштар аткарды. Андан сырткары бардыгын ошо өткөн адамдар боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун жалпы декларациясына 70 жылга өтүп өз кезегибизде биз дагы бир жумалык жарыялап атабыз. 1 декабрдан баштап 13 декабрга карата биз дагы бир катар иш-чаралар жүргүзөбүз. Алар иш-чаралардын ичинде биз флешмоб деп коет, ошол теч жүрүү жасайбыз. Ошол 70 жылдык карата андан сырткары жергиликтүү кеңештин депутаттары менен ошо жабык мекемелерге биргеликте барып ишчеребиз, алдын алууга баары жасайбыз. Биздин мыйзамда дагы каратылган ошол жабык кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте барып жабык мекемелерде алдын алууга баары жасап, текшерүү иштери жүргүзүлгөн ошондой ыйгарым каралган. Андан сырткары тегерек сот өткөрөбүз. Ошол массалык маалымат каражаттары менен байланыштуу ошол интервью же кандай түрдө сөз эфир жана ошого окшош массалык иш-чараларды жүргүзөбүз деген пландарыбыз бар. Ошон үчүн ошол жергиликтүү өкүмөт жетекчиси катары биз дагы ошол өз иш-чараларды жүргүзөбүз. Бир эле Ош шаары Ош облусу боюнча эмес, бул Кыргызстан боюнча региондордо жана Бишкек шаарында биздин башкы офисинде дагы ошол жогорку кеңештин депутаттары менен жабык мекемелерде ошол алдын алууга баары жасайт. Анан дагы ошол флешмоб жана ошол теч жүрүү жана башка иш-чаралар. Рахмат Акылбек. Эми биз 70 жыл деп атпайбыз, Всеобщая декларация прав человека. Бул деген 1948-жылы кабыл алынган нерсе да. Атан бери 70 жыл өттү, бирок ошолордун беренелери, бул декларациянын беренелери актуальныйсын жоготкон жок да. Неге дегенде бул деген азыр өзүңүздөр деле барктап көрсөңүздөр, мына 30 беренеден турат. Ошол 30 берененин ар бири Кыргызстан мамлекетинде кандай ишке ашып атат деген суроого такалсак, ар биринде жетишкендиктер да бар, анан жетишпестиктер да бар да. Мен азыр көбүнчө эле ошол жанагы биздин жарандардын турак жайга болгондуктарын айткым келип атат. Неге дегенде ушул бул декларациянын мисалга айтсак ушул 22-чи беренесинде, 21-чи беренесинде, 24-чү беренесинде бүт ошол 5-6 беренесинде айтылат да. Мындайча айтканда турак жай бул деген ошол адамдын эң биринчи базовый основасын түзөт да. Турак жай болбосо, жашоо шарты жок болсо, жашай турган жерин жок болсо, анда башка укуктарды дагы адам ойлобойт экен да. Сначала жилье должно быть, а потом уже человек начинает думать об образовании, о пище, об одежде и так далее. Неге мен турак жайга басым жасап атам, неге дегенде мына омбудсмен, к сожалению, келбей калыптыр бүгүн.
2018 жылдын из поступивших заявлений, да, 154 заявление түштүр, ошонун 55-и касается получения земельных участков. 24-ü жилищные права. Анан 11-ле другие социальные права деп атат. Опять-таки, 55 заявлений поступали в органы МСУ именно по жилищным правам, 31 органы внутренних дел и судебные органы 15. То есть в основном, где бы мы ни были, скандалы, да, в основном скандалы по земельным участкам, в основном скандалы коррупция, ушел жерлерди жана үйлөрдү бөлүштүрүп атканда, в основном скандалы при изъятии земель, жилья и так далее. Быйыл эле өзүңөр билесиңер, жана профилакториядан чыгарылганда кандай чыгып болду, жергиликтүү бийлик временное жилье не может предоставить. Да, возможно, они туруп салышты жогорку соттон. Бирок мэриянын өкүлү бирөөсү дагы барып не обеспечил им право на временное жилье, не обеспечил им временные общежития. Временно алар кайка чыгыш керек. То есть ал жерде сколько людей вы сами знаете. Если память мне не изменяет, 70 болушу. Анан эми азыр айта турган болсок, мындайча айтканда достаточная компенсация. Когда жолдорду куруп атканда, шаарларда азыр бар жерде бизде реконструкция кетти. Чоң шаарларда жаңы жолдор курулуп атат, жаңы объекттер курулуп атат, особенно көп кабаттуу үйлөр курулуп атат. При строительстве изымаются домовладения простых граждан. Үйлөрү изымаются. Ошо изъятие болгондо в нашей практике достаточная компенсация власти никогда не дает. То есть бийлик сатып алганда пытается азан сатып алганы эч качан жарандан өзүнүн достаточный компенсацияга туура келе турган, ошолордун ичине баага туура келе турган, ошого өзүнүн үйүнө дал келе турган үй сатып ала албайт никогда. Мындайча айтканда бийлик ворует. То есть адамдардын үйлөрүн мындай кыйноо менен тартып алышат да. Анан кийин эгерде ошол адамдар кол койбосо, эми бизде мыйзамда жазылган да Конституция добровольное изъятие деп. Ошол келишимге кол койбосо, начинает их пытать или уговаривать или жарга такайт. Эгерде сен ошого кол койбосоң, мына сенин бир тууганың же үй-бүлөң иштейт бир жерде, мамлекеттик органда иштейт, же болбосо ошол мектепке барат, студент болуп окуйт деп үй-бүлөлөрдүн мүчөлөрүнө басым жасап, анан ошол шантаж кылып, ошол келишимге договор кол койгонду мажбурлашат. Мындайча айтканда, биз ошол азыр бийликке койгон талабыбыз мындай болот эле, ошо жеткиликтүү жашоо шартын жакшыртмай сайын элдердин мындайча нааразычылык көбөйөт. Почему бизди жаман көрүшөт? Силер деген укук коргоо боюнча эле чыр көтөрө бересиңер, а баардыгынын укугу тең камсыз болмой сайын социальный взрыв боло берет. Это же как бы мы власти говорим, ар биринин укугун камсыз кылып койгула, анда өзүнчө социальный взрыв болбойт, бизге да иш жок болот. Социальный взрыв происходит из-за того, что люди начинают выражать недовольство. Өзүнөн өзү келип недовольство жанагы көбөйүп токтолуп келгенде андан кийин акыры начинает выражать недовольство. Правильно? Же болбосо ошондой митингге чыгышат, акцияга чыгышат и так далее. И это все происходит из-за того, что нарушаются права граждан сплошь и рядом. Мисалга ошол эми дагы бир айтып келе турган нерсе бул ошол доступ к информации. Мынау декларациянын 17-чи беренесинде, 17-чи беренесинде жакшы айтылган да. Каждый человек имеет право, 21 статья, каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной. Каждый человек имеет право участвовать. У нас ни в одном айлы по всему Кыргызстану айлы не вовлекают граждан в процесс принятия решений. То есть мындайча айтканда не согласовывают с гражданами. Кайсы жерге жол түшүш керек, кайсы жерге көчө түшүш керек. То есть их собирают и ставят перед фактом. Мына жерге биз жол курабыз, мына жерге объект курабыз, мына жерге биздин акчабыз бар, мына жерге биздин акчабыз жок. Бирок элдерден сурабайт. Ал объекттин алыстыгы ушул жерде болсо макулсуңарбы? Ушул көчө ушул жерден өтсө макулсуңарбы? Же бул жерге мына курулса макулсуңарбы? У нас никогда люди не вовлекаются в процесс принятия решений. Их ставят перед фактом. Же болбосо доступ к информации. Меня очень сильно волнует доступ к информации. Буйруктар чыгат, да, мисалга очень хорошее постановление правительства. Президент сам подписывал, когда был премьер-министром. Здесь пишется, 2017 жылы августа
кабыл алган токтом айыл өкмөттөрдүн баары генеральный пландарды кабыл алсын деген. Почему мы все время чыр көтөрөбүз относительно генеральных планов? Генеральный пландар кабыл алмай сайын айыл өкмөттөр жана бизнесмендер каалагандай айылдарды жана шаардарды кредит болду. Каалаган жерге жол курушат, каалаган жерге соцобъект коюшат, каалаган жерге изъятие боло берет. Генеральный пландарды тезирээк бизге кабыл алып бергиле, чтобы мы знали правила игры, чтобы мы знали, где должно что проходить. Генеральные планы до сих пор не приняты. На 2018 жыл айында бул берене боюнча Минфин ар бир айылдарга жылда 50 миллион сомдон чегет бериш керек. Мен Африкачы Истанбул кыргызстанына катысты Африкачы шаардын маршрут боюнча уйгардын өкүлү Касым Шамбек. Жакшы суроолоруңузга рахмат. Бүгүнкү күндө Африкачы институт тарабынан адам укуктарын коргоо боюнча жүргүзүп жаткан иштердин натыйжасын ошол убакта жергиликтүү алыш менен сиздер аркылуу канча выступление болуп атат. Бүгүнкү күндө өткөн жылдарга караганда ошол натыйжасында өткөн жылдарга караганда алда канча айырмалар көп. Чынын айтсакчы, азыр мен мындай цифровой өткөн жылдын алган эмесмин, быйылкы жыл өткөн караганда көп да. Бул эми ошол убакта айырмалардын ичинен эң эле көпчүлүктүн негизи жер тилкелерин бөлүп алуу жөнүндө турак жай берүү үчүн жер тилкесин алуу тууралуу маселе көп камтыйт. Быйыл 47 ушул боюнча маселе тушту, мына ичинде. Ал эми өткөн жылы болсо бар болгону жыл ичинде 17 гана аз түшкөн болчу. Ушул келип аткан адамдардын ушул себеби эмеси мен ойлойм, ушунчалык арыз менен кайрылып аткандар эл катмарында биздин кылып аткан ишибиз сиздер аркылуу телевидение аркылуу жана башка маалымат массалык каражаттардын аркылуу белгилүү болуп жаткан натыйжасы.